шаарынын тургуну Абдраимов Азаматтан кабар алып келдик. Ал 5,5 жылдан бери өрөк оорусу менен жабыркап келеткен. Бүгүнкү күндө Азамат Кыргыз элинин жардамына муктаж. $35,000 акча керек экен. Операциясына Индияга же Турцияга барып операция кылып келиш керек экен. Ушул оорусу жөнүндө жайын Азамат өзү айтып берсин, барыңыздар. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Benim adım Abdurrahimov Azamat Muratbekovich. Bishkek şahrında türülgüm. Özüm olsa 5,5 yıldan beri şu beri orumen gelatam. Glomalı nefrit деген диагноз koyulgan. Почечная недостаточность болады, что орысча. Негізгіден что гломалонефрит бұл зараның қанды тазалауға бүйрек іштей алғанда ошондой диагноз деп айтылат. Ошондуктан операцияга муктаж болуп турам. Ал операция болсо көп акчаны талап кылат экен. Андай акчага өзүмдө шартым жок ошо. Ошондуктан мото Кыргыз элим сиздерге кайрылып жатам. Сураңыз, жардам берип коюңуздар. Негизги ошо оору бир жумада 3 жолу кан тазалап турам. Барып жашоомду узартканга. Өзүм болсо 3 баланын атасымын. Урматтуу Кыргыз элим. Şu балам ооруганына 5,5 жыл болуп калды. Бөйрөк оорусу менен. Ар бир жумада 3 жолу аппаратка барат. Ошо. Аяктыр үчүн операция бериш үчүн каражат керек экен. Bizde ayakta yok. Ошо. Мен Франция менен ошо операциясына жардам чогулуп берсеңиз болот эле. Бүгүнкү учурда аябай чоң кырдаал жашоодо жашап атканыбыз. Ушу улуу балдарымдын улуусу, эркек балдардын улуусу жашы 43-тө 5,5 жыл мурун 38 жашында аябай ушу жаман катуу ооруга чалдыгып калды. Ата-эне деген балдар үчүн эчтекени аябайт. Бирок бул дүйнөдө каражат деген бул өтө чоң кырдаал нерсе экен. Каражатың жок болсо эчтекени кыла албайт экенсиң. Кудай башка бербесин. Ар бир эненин, ар бир атанын башына мындайды бербесин. Асмандан айды чүлпүрейин дейсиң. Рукага жете албайт экенсиң. Урматтуу Кыргыз элим. Кудай сурантпасын деп илгертен бери айтылган сөз бар экен, бирок болбой эле. Турмуш ошко алып барат экен. Кыстаган жандык, кыйналган жандык кыстаган турмуш жеңет дейт. Ушул учурда биздин ата-эне кыйналганыбыз бириси, бирок балам аябай экиси кыйналып аткан мезгили. Жүрөгү ушул күнгө чейин чыдап согуп келатканына Кудайга ыраазыбыз. Бул деле Кудайдын буйругу жашоо экен. Ушу 5,5 жылда үмүт кылып айык кетем деп өзү үмүттөндү. Биз деле ошол учурда ошондой ойдо жүрдүк, бирок болбойт экен да. 2 почкасы отказ берип калса, бул өтө эле иштетиш. Мен деле бир туугандарым доктурда иштейт да, эке журттарым айткан, муну алып эле салып, башканы салып коюш керек эжеке. Башка эч кандай айла жок деп айткан. Ал ошо жаңы ооруга чалдыкканда ошентип айткан. Бирок айла жок, эмне кылабыз? Ушул күндө, ушул күнгө чейин эч жардам эч кимден сурабай, колдон келгенде аракетин өзү кылып, достору эл аман болсун, элге рахмат. Кандай болсо да кичинеден жардам берип жүрүштү, баарына 1000 мертебе ыраазычылык айткым келет мен. Бирок аделе моундай эч качан ушу акыбалды ордуна чыгарбайт экен. Чоң мүмкүнчүлүк керек экен. Ошонун баарына такыр биздин эч кандай каражатыбыз жок болчу, ич күйөт, айла жок ич күйөт. Баягы балдар ата-энени көп түшүнө бербейт. Бирок кандай ата-эне күйгөнүнө ошончо да
ата эне болгондон кийин биз ушунчалык ушулардын өмүрүн сурайт экенбиз, бала туурулаганын жамандыгын көрсөтпөс экен деп ушул учурга келем деп мен эч качан ойлобоппурмун. Бала кезинен өзү да кичине слабый болуп төрөлгөндө айып этип жакшы болду деген, анан ушу 38 жашка чыкканда ушундай кырдаал оорга чалдыгат деп бир оюма да келбептир. Кагылайын калайын кыргыз элим, эгерде кимиңер кандайдыр бир ичиңерде боорукердик, кичине мындай бир соопчулукка жардам берем десеңиздер, мен миң мертебе ыраазы болот элем. Эч ким мажбурлабайт бу дүйнөдө. Кыргыз эли илгертен бери бири-бирин караган, бири-бирин колдогон, жеке өзүбүздү эмес башка улуттарды колдогон калк болуп келипбирбиз ушул күнгө чейин. Ошонубуздан айырбасын. Мен дагы бир жолу суранып кетет элем. Мүмкүнчүлүгүңүз кимдер болсо да, канча да болсо ушу $35,000 дейт, ким билет, менде мүмкүн андан чоң болуп кетеби. Ошо каражатты мен эне катары бардык энелерге ушу жетеби деп ойлойм да. Азыркы жаштар жакшы, имандуу жаштар чоңоюп келатат азыркы учурда. Ошон үчүн мен суранарым, кимиңер болсо да бир кичине болсо да жардам катып көрсөтсөңөр, Кудайым силердин жашооңорду, өмүрүңөрдү узак кылып, ден соңуңар чың кылсын. Айтарым ошо, рахмат. Көрдүңүздөр, урматтуу кыргыз элим, эч качан бала үчүн эч кимдин ата энеси ыйлабасын, жүрөктөрү сыздабасын, эч кимдин баласы оорубасын деп тилек кылабыз. Кичинеден болсо дагы көптү көрсө көл болот дегендей жардам колун сунуңуздар, урматтуу кыргыз элим. Биздин кичинекей өзүбүздүн кайрымдуулук уюмдун салымы бар эле, ошону сизге берип коеюн. Рахмат. Бул мекенчилик жаштар канаты кайрымдуулук уюмунан ушундай жардам алып атабыз. Эң биринчи кадамды ушу уюм кылып атыптыр. Ыраазыбыз. Эми кайрылганын себеби ушу мындан аркы кыргыз элим кимдир бирөөлөр болсо дагы ушу берген жардамга абдан ыраазы болот элек.